Кыздар, бул теманын эч уяты жок. Биздин менталитетке жатпайт дегендерге жооп берет элем. Бул көйгөй бар. 6 миллион кыргыздардан болсо точно 5 миллиондо бар. Анан көйгөй болгондуктан кийин бул көйгөйдү чечиш керек. Чечүү жолдорун ачык эле талкуулап, үй бүлө бузулбай тургандай, көп адам өзүн бактылуу боло тургандай кылып, биз ошо чечүү жолдорун айтып беришибиз керек. Врач болгондон кийин. Биринчиден, бир нерсени билип жүргүлө. Көп жыл жашагандан кийин дайыма эле биринчи жолкудай болбойт. Бир күн чарчап келесиңер, бир күн жумушта ар кандай нерселер болот, бир күн балдар ыйлайт, бир күн дагы бир маселелер болот. Ошон үчүн дайыма эле бизде взрыв, фонтан болот деп күтпөгүлө. Бирок сан эмес, сапаты маанилүү. Көп эле жолу айтам, сан эмес, сапаты. Менден көп эле сурашат, канча жол болуш керек бир жумада? Бул индивидуалдуу. Бир жол болсо дагы убак болуш керек. Ошол себептен биринчиден төшөктө өзүңөрдү бош алып жүргүлө. Өзгөчө жаңы үйлөнгөндө мага көп эле жазышат личкада, мен уялам, көзүм карагандан уялам, көзүмдү жаап алам, светти өчүрүп алам деп. Кыздар, расслабьтесь. Постель — это место, где вы должны быть расслаблены. Өзүңөрдү бош коюшуңар керек. Ошон үчүн эмне кыласыңар? Өзүңөрдү сулуу экенине ишенишиңер керек. Бяман целлюлитим чыгып калды, бяман курсагым чыгып калды. Эмчегим кичинекей. Биякта тактарымды көрүп койсо, биякта морщинкаларым көрүп койсо деп ойлобошуңар керек. Күз күнасына туруп, мен суп-сулуумун, мен ушунча жашынакаймын. Менден көрсө, азыр кош бетер каалоосу артат деп керек болсо сүйлөп өзүңөргө внушение кылып алышыңар керек. Аябай сонун ич кийим сатып алган. Эч качан ич кийимге акчаны аябагыла. Мен деле мурда ич кийимге аячымын, мен түшүнөм. Көрүнбөйт да деп коюп жүрө бересиз. Көрүнбөгөндө силердин жашооңордогу эң маанилүү адамга көрүнүп атпайбы? Силердин жашооңорду чече турган адамга көрүнүп атпайбы ошол нерсе? Ошол себептен ич кийимиңер аябай сонун болуш керек. Ич кийим дагы бөлүнүш керек. Жөн эле жумушка, сыртка кийип жүргөн ич кийим жана төшөккө кие турган ич кийим. Ич кийим эркекти тартыш керек. Силерге ишеним артыш керек. Кийип алып туруп, недостатоктордун баарын жаап, өзүңөргө жараша турган цвет, өңдөгү жараша турган формадагын алып алып, күзгүнөн карап туруп, ох, я красотка дей турган ич кийим болуш керек. Өзүңөрдү бош алып жүрүш үчүн өзүңөрдү сулууңарга ишенишиңер керек. Экинчи, энергия көп болуш керек. Энергообмен деген бул жөн эле эмес. Аял эркек кишиге энергия берет. Канчалык эркек аялдан энергия алса, ошончолук ошол аялды сүйөт. Эгер силер өзүңөр толтура көйгөй менен келип, тиги бул болуп, анан төшөккө жатып, бери меня десеңер, албетте, ал силерден эч нерсе албайт. Ал өзүн ортада жакшы термин бар. Он почувствует себя опустошенным. Вакуумда сезет. Силерден энергия алыш үчүн силерде энергия толтура болуш керек. Бир күн эс алгыла. Эс алып даярдангыла. Мончого барасыңар, спа центрге барасыңар. Жөн эле үйдөн жуунуп, маска кыласыңар, курбуларыңар менен эс аласыңар, бир күн эс алып, бул нерсеге даярданышыңар керек. Вау, секс жөн эле болбойт. Силер энергияга толуп турган мезгилде гана силер өзүңөрдүн сүйгөнүңөргө ошол энергияны бере аласыңар. Чарчабашыңар керек. Ошол күнү өзүңөрдү эс алып кыла. Үчүнчү, өтө маанилүү нерсе — инициатива алгыла. Инициатива деген эмне? Баарын өзүңөрдүн колуңарга алсаңар болот. Жөн эле бул мени жасасын, мен жата берем деген туура эмес, алтындарым. Биз жашоодо, биз айымдар көп нерсени акырын барып буруп келип биз чечет экенбиз. Эркекти деле биз таңдайт экенбиз. Өзүбүздүн тарбиябыз менен, өзүбүздүн мүнөзүбүз менен, өзүбүздүн кичинекей кезинде бияктагы таракандарыбыз менен, өзүбүздүн көп көз карашыбыз менен каалайбызбы, каалабайбызбы, бир эркекти таңдап алат экенбиз да, ошол эркекти багындырат экенбиз. Төшөктө дагы ошондой кылыш керек. Сөзсүз эле биринчи эркекке окшоп монтип киргиле деген эмес бул нерсе. Акырын өзүңөргө жаккан нерсени жасатсаңар болот экен. Бүт жерден мага мындай жагат, мага мындай жагат, мындай болсо сонун болмок, буну сонун кылып койдуң деген нерсени уялбай туруп эле жолдошуңар менен айтып, бөлүшүп,
мынтип туруп көп нерсени жасасаңар болот. Ал мени түшүнбөйт, билбейт, мага жакпайт деп эле мынтип жата берсеңер, албетте силер каалаган нерсе болбойт. А силер каалаган нерсе болбосо, силерге ал нерсе жакпайт. Ал нерсе жакпаса, силер ал нерседен качасыңар. Ал нерседен качсаңар, силердин сүйгөнүңөр албетте силерден энергия ала албайт, силерден удовольствие ала албайт, анан албетте мамилеңер бузулат. Кыздар, сүйүү бул аябай сыйкырдуу нерсе. Сүйүүнүн түрлөрү көп. Сүйүүнүн эң маанилүү бөлүгү бул төшөктөгү сүйүү. Ошол себептен кетирген каталарыбызды билип, жашообузду оңдоп алуу эч качан кеч эмес. 10 жыл жашасаңар да, 20 жыл жашасаңар дагы өзүңөрдүн жашооңорду башка деңгээлге чыгарып, бактылуулуктун башка жагындагы, көп ар кандай жагындагы даамын татып көрсөңөр болот. Видео жакса, комментарий жазгыла жана менин каналыма катталгыла.